Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер жааматы. Өлкөбүздө коронавирус деген кандайдыр бир илдет каптап, анын кесепетинен бүгүн окуучулар да, анысыз келгенсип студенттер да онлайн форматта окуп жаткандыгын баарыңыздарга жар салып, дагы бир рет айта кетебиз. Биздин Жалалабад колледжи дагы бүгүнкү күндө онлайн форматта окууну жүргүзүп жаткандыгы баарыбызга маалым. Аны эки көз менен көрүп, эки кулак менен угуп турабыз. Биздин Баска 219 тайпасына маалыматтык технологиялар жана маалыматташтыруунун техникалык каражаттары деген сабак кирип, Арзыматова Чынара Жумалиевна эжекей бизге онлайн форматта сабак өтүп жаткандыгын мен сиздерге баса белгилеп айткым келет. Бүгүн Арзыматова Чынара эжекей өткөн темалардан өзүмө керектүү бир жакшынакай теманы тандап, кайтарым байланыш сабагын Чынара эжекейге жасайын дедим. Бекмамат Осмонов атындагы Жалалабад мамлекеттик университети, Жалалабад колледжи, Баска 219 тайпасы. Окутуучу Арзыматова Чынара Жумалиевна, студент Арапбаев Кудайберди Надырбекович. Бүгүнкү кайтарым байланыш сабагыбыздын темасы маалыматты чыгаруучу түзүлүштөр. Андемесем, жалпыңыздар менин бүгүнкү кайтарым байланыш сабагына жасаган видеомо көңүл буруп коюңуздар. Монитор маалыматтарды иштетүүнүн натыйжасын жана компьютердин билдирүүлөрүн экранга чыгарат, башкача айтканда текстик жана графикалык маалыматтарды көрсөтүү үчүн колдонулат. Монитор негизинен компьютердин системдик биримдиги менен бирге сатылып, бүгүнкү күндө 3 түрдүү стандартта чыгарылат. VGA, SVGA, LCD. Алар компьютердеги видео адаптерлердин жөндөмдүүлүктөрүнө жараша 4 түстө, 16 түстө жана 32 миллион түс берүү мүмкүнчүлүктөрүнө. Түстү жана монохромдо эки режимде иштейт: текстик режим жана графикалык режим. Текстик режимде монитордун экраны атайын бөлүкчөлөргө жана жолчолорго бөлүнөт. Ар бир бөлүкчөгө белгилүү болгон 256 символдун ичинен бирөөсү жазылат. LCD ноутбук, чөнтөк дептерчеси деп аталуучу чакан компьютерлерде колдонулат. Принтерлер графикалык сүрөттөлүштөрдү жана тексттерди кагаз бетине чыгарууга арналат. Алар машиналык маалыматты адамга жеткиликтүү болгон символдорго, тамгаларга, белгилерге айлантат жана ар кандай символ кагазда чекиттердин жыйындысы катары берилет. Сүрөттөлүштөрдү түзүү басып чыгаруучу түзүлүштүн жардамы менен жүзөгө ашырылат. Принтер деген эмне? Принтер документти кагазга басып чыгаруучу түзүлүш. Тамгаларды документке чыгаруу ыкмасы боюнча бир контакттуу урма жана эки контактсыз болуп эки түргө бөлүнөт. Контакттуу принтерлерде сүрөттөлүштөрдү документке басуучу механизм тамга менен тасманы бирге басат. Контакттуу принтерлердин көпчүлүгү үзгүлтүксүз барактуу документтерди басып чыгарууда колдонулат. Контакттуу принтерлердин айрымдары кагаз барактарын деле пайдаланышат. Ал эми матрицалык принтерлер деген эмне? Алар эмне кылат? Матрицалык принтерлер алгачкы чыгарылган принтерлер болуп эсептелет. Бул принтерлер контакттуу принтерлерге кирет. Матрицалы басып чыгаруучу түзүлүштөр тасманы калемчелер, ийнелер менен басуу аркылуу сүрөттөлүштөрдү чыгарат. Маалыматты кагазга түшүрүү үчүн
жылып жүрүүчү атайын механизм коретка. Ал механизмде вертикалдуу түрдө катарынан кеткен ийнелер орнотулган. Сүрөттү түшүрүү үчүн бул ийнелер керектүү убакта боелгон лента аркылуу кагазды урушат. Механизм символду же сүрөттү бир нече жолу өтүү менен басат. Көпчүлүк учурда матрицалык принтерлердин 9 жана 24 ийнелүү түрлөрү кезигишет. Символдор, сүрөттөр ийнелер аркылуу гана чекиттерден тургандыктан сүрөттөрдүн тактыгы, сапаты жогору болуу үчүн бул чекиттер аябай жыш жайгашышы керек. Алардын типтери Epson, Genicom жана башка ушул сыяктуу. Ал эми ушул матрицалык принтерлердин басуу ылдамдыгы кандай? Матрицалык принтерлердин басуу ылдамдыгы принтерлердин түрүнүн, басуу режиминен жана маалыматынын түрүнүн көз каранды болуп эсептелет. Эң жөнөкөй шрифттер менен төмөнкү саптагы режимде бир баракты 2 минут убакта чыгара алышат. Башка принтерлерден өзгөчөлүгү эмнеде ушул матрицалык принтерлердин? Графикалык маалыматтарды басканда өтө жай иштейт, каттуу үн чыгарып иштейт, кагаздан көз каранды эмес, баасынын арзандыгында. Лента жок болсо, копировкалоочу кагаз аркылуу каалаган сандагы баракты чыгарууга болот. Басуу ылдамдыгы өтө жай. Тасмалуу басып чыгаруучу түзүлүштөр чоң компьютердик системдерде көлөмдүү басылмаларды чыгарууда колдонулат. Тасмалуу басып чыгаруучу түзүлүштөрдө сандарды жана ошондой эле ариптерди жана атайын тамгаларды камтыган горизонталдуу айлануучу вал колдонулат. Алмаштыруучу ариптүү валдар тасманы басып чыгаруучу түзүлүштөр колдонулат. Мындай басып чыгаруучу түзүлүштөр 6га чейинки көчүрмөлөрдү басып чыгара алат. Басылманын сапаты жакшы, жогорку даражада ишенимдүү болот жана принтердин моделине жараша минутта 600дөн 2000ге чейин сапты басып чыгарышат. Контактсыз басып чыгаруу деп кагаз бетине механизмсиз басып чыгарууну уюштурууну айтабыз. Мында электрографияны, жылуу температураны же басымды колдонуп документке пастаны, сыяны чачыратуу менен тамгалар чыгарылат. Контактсыз басып чыгаргыч түзүлүштөр кичине жана чоң компьютердик системдерде колдонулат. Контактсыз басып чыгаргыч түзүлүштөр катардагы агым, сыя, лазер принтерлери жана термо басып чыгаргыч түзүлүштөр колдонулат. Орточо жана тез ылдамдыкта иштөөчү лазер принтерлери мини универсал жана супер компьютерлерде колдонулат. Ал эми лазердик принтер деген эмне? Азыркы учурда лазердик принтерлерде басылган документтер сапаты боюнча типографиялык сапатка жакын. Негизги материал катары тонер порошок түрүндөгү боек колдонулат. Компьютерден келген команданын жардамында лазердик нур атайын барабанды заряддайт. Барабанды заряддалган жерине тонер тартылып жабышат. Андан кийин барабандагы сүрөт кагаз бетине түшүрүлөт. Кагаз бетиндеги сүрөттү кагазга жабыштыруу үчүн кагаз ысытылган барабандардын арасынан өткөндө тонер эрип кагазга жабышат. Лазердик түстүү принтерлерде түстүү тонерлер колдонулат. Алардын типтери Panasonic HP LaserJet 5L, HP LaserJet 6L, HP LaserJet 1100, HP LaserJet 6L, Heror 4900 жана башка ушул сыяктуу түстүү лазердик принтерлер үчүн. Алардын басуу ылдамдыгы кандай? Лазердик принтерлердин басуу ылдамдыгы принтерлердин түрүнөн, басуу режиминен жана маалыматын түрүнөн көз каранды орто эсеби менен 1 минутасына 6-8 баракты басат. Лазердик принтерлердин 20-30 андан да ашык барактарды минутасына чыгара алат. Түрлөрү да бар. Басуу ылдамдыгын жогорулатуу үчүн атайын технологиялар колдонулат. Башка принтерлерден өзгөчөлүгү эмнеде? Жогорку сапатында, басуу ылдамдыгынын тездигинде, үнсүз иштегендигинде жана баасынын кымбаттыгында. Встроенный принтерлер деген эмне? Алар эмне кызмат кылат? Алардын типтери эмне? Встроенный принтерлерде боектун тамчылары түтүкчөлөр аркылуу атылып кагаздын бетине түшөт. Принтерге картридж бекитилет. Встроенный принтерди агымдык деп атап да койсок болот. Агым принтеринин бөрүкү 50дөн бир нече жүзгө чейинки көзөнөкчөлөрдөн турат. Встроенный принтерлердин типтери Epson, басуу ылдамдыгы жана башка ушул сыяктуу. Встроенный принтерлердин басуу ылдамдыгы принтердин түрүнөн, басуу режиминен жана маалыматынын түрүнөн көз каранды болуп эсептелет. Орто эсеп менен бир баракты 2-3 минутада басып чыгара алат. Башка принтерлердин өзгөчөлүгү эмнеде? Сапатында, басуу ылдамдыгынын тездигинде, үнсүз иштегендигинде жана лазердик принтерге караганда баасы арзан, картридждеги боектун аздыгында жана ошону менен кагаздын сапатынан көз карандылыгында.